Дарат алгандан алдында ажатканага кирип, чыгып дарат алгандан кийин ич кийим нажас болуп калса, кайра дарат алыш керекпи же ич кийимди алмаштырса, дарат өтө береби дейт. Эгерде нажасат чыкпаса, дарат албайсың. Najasat жугуп калган болсо, анда кийим алмаштырып койсоң болот. Najас чыгып кеткен болсо, анда даратты аласың, najасты дагы кетирип жубасың. Албетте najasаттын көлөмү кичинекей болсо, анда эмне болот? Сакыт болот. Ар бир доордо 3 авлия болот, бир өлсө экинчиси толтуруп турат экен, ошол жөнүндө дейт, маалымат берсеңиз дейт. Хадистерде келген, хадистер заифара хадистер бар, хадистерде келген, Алла Тааланын өзү билет. Allah'ın sırrı, Allah'ın dostları turgan için ballar dünya turat. Hadiste gelet Allah degen söz uğulup dursa yer yaşay veret. Yaşay veret. Bu yerden ballar oğu, yerden ruhu, şu Allah degen söz. Onun için Allah'ın dostları var dünya turat. Düşünüyor bu. Anan bu hadisin sanadı koyunca zayıf olup kalgan. Allah Teala özü bilet. Allah'ın dostları ardayın bolat. Kıyamatga şey veret. Bunlar üzülbeydi. Denedeki tüktü tersi bolabu deydi. Denedeki balдар koltuktun astındagı, jana kindiktин astındagı, jana баягы мурут сыяктуу жерлердеги түктөрдү кетирсе болот балдар. Бетте чыкканды, сакалды эмес, бетке чыкканды, түшүнүңөрбү? Ал эми көкүрөккө чыккан, башка жерлерге чыккан эмелерге түктөргө тийишпейт. Аларды алганга уруксат берилбейт. Түшүнүңөрбү? Nege biz aşari emes Maturidi akidaсын карманабыз дейт. Бул эми балдар экөө тең ахли суннат вал жамаат, экөө тең хак биздин жерлерге ушул таркаган. Биздин жерлерге Ханафи мазхаб таркалган. Ошон үчүн Ханафибиз, ошондой эле Матуриди мазхабы дагы бизден чыккан. Имам Абу Мансур Матуриди рахматуллахи алейхи, мына ушул анды немеде Самаркандда мазары бизден чыккан инсан. Биздин тарафта ушул акида таркалган үчүн биз Матуридибиз. Düşünüyoruz. Ahl-i sünnet vel cemaat akidası Maturidi aldağı hak, Aşair aldağı hak, ököteğin hak. Ököğün ortasındaki niza yok, ihtilaf yok. İhtilafların bardığı lafzi. Düşünüyoruz. Köpteli ayırma kalıp gelbeydi. Onun için biz Maturidi dep koyuyoruz. Ököğü bilir nerse. Böyle suraptır menden atayinem жаш кезинде ажырашып кеткен апам башка турмушка чыккан, атам башка турмушка чыккан. Ошо атамдын балдарына, апамдын балдарына намаз окуу башкалар эскертсем болобу дейт. Эскерткен жакшы дейт. Жакшы балдар, эскерте бересиңер. Алар дагы сенин бир туугандарың. Аталаш, апалаш бир тууганыңар. Түшүнүңөрбү? Бул ушундай болот. Аталаш, апалаш бир туугандар болот. Аларга да эскерт, алар да бир тууганың. Эми бул эскертүү баарына жалпы мусулманга. Ошолордун ичинде булар да кирет. Аларга дагы хикмат жолу менен, тура жол менен, тура ниет менен жеткизгенге аракет кыла бергиле. Катым окуп жатканда бир бетин бетте 2 же 3 жолу окуп катым кылса болобу дейт. Бир бетти Курандыбы? Ким түшүрүп атабы? Бир бетти 2 жолу окуса, 2 жолдон окуп кетсек, ушунда 2 катым болобу. Жок, антип окубаш керек. Негизи Куран Керимде бир окуп туруп, кайрадан башташ керек. Тартип ошондой. Бир катар окуп чык, кийин кайрадан экинчи жолу катым кыл. Мейлиби? Устаз мазхаб кармагандын өкүмү эмне, жана өкүмдү ким чыгарган дейби? Балдар мазхаб кармалуу бүгүнкү күндө важип. Түшүнүңөрбү? Уламалар бүгүнкү күндө эмес, мурдатта айткан. Азыркы учурда балдар өзгөчө фитна доорунда мазхаб кармануу важип. Мазхаб карманбаса адам баласы динге амал кылдым деп ойлобойт. Динге амал кыла албайт. Ал бир гана өзүнүн каалоосуна амал кылат. Мазхаб эмне кыла, сени тизгиндеп турат. Түшүнүңөрбү? Тизгинип турат. Мазхаб жок болсо, сен эмне кыласың? Карап, мазхабтарды тандап, жеңилдикти издей бересиң. Мындай экен, кайсы жеңил экен деп, өзүңдүн нафсыңа амал кыласың, шайтанга амал кыласың, Куран хадиске амал кылбайсың. Түшүнүңөрбү? Мисалы, бир адамдын колунан кан чыкса тарасынат дейт. Баягы адам мен шафилерди сынбайт экен, шафи болуп алдым дейт. Шафи мазхабка барса, аялдарга кол тийип кетсе тарасынат. Мен таратым сынып калат, мен Ханафи болдум деп Ханафи болуп калса, болбойт балдар.
Ошон үчүн оюн болуп калбаш үчүн, адам шайтандын, нафсынын кулу болуп калбаш үчүн уламалар Алланын кулу болуш үчүн эмнени чыгарган? Мазхаб чыгарган. Мазхаб кармануу важип. Түшүнүңөрбү? Буну уламалар айтат. Ошон үчүн мазхаб карманып жүр дейт. Мазхабы жок адам балдар адашат. Көбүнчө адашат. Мүмкүн эмес жашаш. Биринчи, экинчи балдар мазхаб карманбай Куран, хадис түшүнүш мүмкүн эмес. Биз эмес, арабтарга да мүмкүн эмес балдар. Араб өзүнүн тили, өзүнүн эне тили түшүнөт, бирок ошондо дагы аларга да мазхаб карманышып барс важип. Себеби Куранды өзү окуп түшүнө албайт ал. Хадистин баарын өзү түшүнө албайт. Миллиондогон хадистер бар. Миллиондогон хадистен ошонун терип алып, кайсыны хак, кайсыны нахак, кайсы мансух, өчүрүлгөн, өчпөгөн, кайсыны кылган жакшы, кылбаган жакшы, кантип жатасың сен? Кантип билесиң? Эч хадисте Куранда айткан эмес. Аны Алла жазайы хайыр берсин, биздин уламалар, ошол мужтахидтер кимне кылган? Бардыгын изилдеп, ийне жибиге чейин изилдеп отуруп, анан бул фарз, бул важип, буну кыл, буну кылба деп бүт баарын тартип кылып бизге даярдап берген балдар. Мазхаб аркылуу бул бизге келген дин, толук дин бул. Бул баягы тандырга чапкан нандай маселе. Түшүнүңөрбү? Бирөө аны камыр кылып, жууруп, эмне кылып тандырга жаап берди, сен жей берем. Сен ишиң ушул. Абу Ханифа сынтып айтты, рахматулла алейхи, сен кыл. Имам Шафи айтты, кыла бер. Кайсы мазхаб кармасаң ошону кыла бер. Туурабы? Кайсы мазхабты кармасаң кыла бер. Бирок сен мазхаб кармабастан туруп андай кыла албайсың. Мүмкүн эмес. Элдин бардыгы ажамдарга такыр мүмкүн эмес. Сиз араб тилин билбейбиз. Араб тилин 10 жыл окуп деле биле албайбыз. Каяктан? Элдин баары окуйбайт. Ошон үчүн мазхаб кармануу бул Алланын берген чоң нематы. Карманган адам ошол диндеги адам болуп эсептелет. Карманбаган адам көбүнчө адашат. Элдин баары окуп Куран, хадис түшүнө албайт. Мүмкүн эмес. Алла Таалага кандай кайрылса болот, сен деп же сиз деген дейт. Негизи сиз деген жакшы балдар. Биздин кыргыз тилинде сиз деген урмат сөз да. Негизи Алла Таалага сен деп деле кайрылат. Бул деле уламалар болот дейт, бирок адеп ихтияр кылам десең, адептүү болом десең, Аллага сиз деп кайрылган жакшы нерсе. Оозумду чайкагандан кийин шектенип көп түпүрөм, сууну жутуп албадым деп. Ошол туурабы дейт. Жок, шектенбе антип. Оозуңду чайкадыңбы? Чайкагандан кийин болду эми. Түпүрүп салдың кетти. Калган нерсе сенин оозуңдан чыккан шилекей. Ал шилекей эле түпүрүк, аны менен ооз ачылбайт. Түшүнүңөрбү? Бул шектенген жаман нерсе, түпүрө бересиң, кийин кыжырат боло бересиң. Шайтан сени оозуң ачылып калды деп сени кыйнай берет. Ошон үчүн оозуңду чайка, түпүрдүңбү? Болду. Оозунда суу калган жок. Эми жуткан нерсең, ал сенин шилекейиң, түпүрүгүң, ал менен оозу ачылбайт. Манка жегендер бар да, ошолордун оозусу бузулабы дейт. Мурундун манкасын айтып атасыңарбы? Балгам сыяктуу, ооз ачылбайт балдар. Ооз ачылбайт, бирок жакшы нерсе эмес. Карахият. Жебегиле аны мейлиби? Аны шимкирип салгыла, какыр болсо түпүрүп салгыла, бирок жутуп алган болсо ооз ачылбайт. Рамазан айында Куранды хатым кылган жакшыбы же жаттаганбы дейт. Куранды хатым кылган жакшы. Түшүнүңөрбү? Бул шахр Рамазан, аллази унзила фихи Куран, шахр Рамазан бул Курандын айы. Жаттаганга баракет кыла, бирок Куранды хатым кылган жакшыраак. Окуган жакшыраак. Түшүнүңөрбү? Хатымдын соогу көбүрөөк болот азыр. Оозу туткан адамдын оозуна көздөн аккан жаш кирсе оозу бузулбайбы дейт. Бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Жашың агып кирсе оозуңа, аны менен оозу бузулбайт. Бирок атайлап жутпаш керек. Бузулбайт. Бузулат негизи. Түшүнүңөрбү? Атайлап жутпаш керек. Ысырык өткөндө айтканбыз го, ысырык салат, арча күйгүзөт, ошолор жуттаганда бул же болсо түтүн кирсе бузулат. Албетте тамак кылган учурларда уламалар айтат, тамактын зарычылык болуп аткан болсо, атайлап жутпаганга аракет кылыш керек дейт. Ыктыярсыз кирип кетсе, аны менен ооз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Атайлап барып деп жуткан болбойт. Антырбаш керек. Ыктыярсыз кирип кеткен болсо, сактаныш кыйын болсо, шарият жеңилдик берген, аны менен оозу бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Болдубу? Башка суроо жокпу? Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука.